Анан кийинки нерсе, муну айтып атасыз, коркок мээ деп атасыз, ошол жөнүндө да сүйлөшүп кетели. Сиз коркок мээге ишенсеңиз, анда жаңылыштык жасаган болосуз. Көпчүлүк ишкерлерге окшоп. Коркок мээ жөнүндө сүйлөшүп кетели. Сиздин мээңиз сизди сактап калгысы келет. Сизди комфорттон чыгаргысы келбейт. Коркунучтуу нерсеге алып баргысы келбейт. Сиздин мээңиз ойлоп атат, бул коркунучтуу нерсе болбой калсачы деген коркунучтуу нерсе болуп атат, Бул боюнча бизде видеолор бар, көрүп кетиңиз. Колуман келбей калсачы, кыйынчылыктарды жеңүү деген 2 видеону көрүп кетиңиз. Ошол жерде көбүрөөк айтып бергенбиз. Бул жерде кыскача гана айтып кетели. 2 миллион жыл мурун сизди мээңиз сактап калгысы келген. Ал учурда коркунучтар көп болгон. Арстан жеп коюшу мүмкүн эле, жолборс жеп коюшу мүмкүн эле, карышкы жеп коюшу мүмкүн эле бизде. Анан сууктан өлүп калышыбыз мүмкүн эле, ооруп өлүп калышыбыз мүмкүн эле. Азыр медицина күчтүү, арстан жолборстун жанында жашабайбыз биз. Мурунку коркунучтар жок. Бирок биздин мээбиз дагы деле өзгөргөн жок, 2 миллион жыл бойдон калды. Коркуп атат, эгер колуман келбей калса. Эми сизге суроо. Колуңуздан келбей калса эмне жок атасыз? Тем более биз иштешип аткан компанияга сиз 1000 сом, 2000 сом киргизип баштап атасыз. 50 миң эмес, 100 миң эмес, 500 миң эмес. Кичинекей тобокел жасап атасыз. Ал эми башка бизнестерди баштасаңыз, кээ бир тармактык маркетинг компанияларында 20 миң киргизип атасыз, кээ бирлеринде 50 миң, кээ бирлеринде кадимки бизнестерде 500 миң киргизип баштап атат адамдар. Үйлөрүн кредитке коюп атышат, чоң тобокелге барып атышат. Алар корксо болот. Алар корккон үчүн бирок уктабастан күнү түн иштешет. А сиз тобокелге барбаган үчүн балким коркпошуңуз мүмкүн, бирок сиз башка нерседен коркуп атасыз, акыркы болуп калдым окшойт деп айтышыңыз мүмкүн. Баса бул коркунучту дагы ким пайда кылган? Жаңы компаниялар. Сен акыркы болуп калатасың, сен түндө болуп каласың, бизге келсең сен башында болосуң деп жалган сөздөрдү айтып атышат. Ооба, башында болушуңуз мүмкүн, бирок өчүп кала турган, жабылып кала турган компаниянын башында болуп калышыңыз мүмкүн. Башында сиз качан, кайсы учурда башында болгондон жакшы. Эгерде сиз тажрыйбаңыз чоң болуп, өтө чоң бизнестерди курсаңыз, сиз алып кете алсаңыз, сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, сиздин күчтүү командаңыз болсо, анда башында болсоңуз, и то стоящий компания болсо, и то ал компания жабылып калбай турганына 100% ишенсеңиз, ошондо балким болушу мүмкүн. Биринчилерден болуп, чоң акча табышы мүмкүн. А балким ал компания жабылып калышы мүмкүн. Бул дагы пан или пропал да. Буга көп адам ойлонуп туруп барат. Бул өтө чоң кадам. Ал эми сиз жаңы баштап аткан болсоңуз, башында турасыз, аягында турасыз, айырмасы жок. Сиз экөөсүндө тең дагы деле үйрөнгөнү убактыңыз кетет. Экөөсүндө тең эле ошондой эле ишенбеген адамдар менен жолугуш керек тынбай. Экөөсүндө тең эле катталып алган адамдар да болот, каттала элек адамдар да болот. Болгону катталбаган адамдар көп болсо, жаңы компанияда иштесеңиз, сизде башка проблема болот. Адамдардын ишенбестиги болот. Адамдардын ал компаниянын продукциясын билбегендиги болот. Адамдардын ал компанияда ийгиликке жетелектиги болот. Ошон үчүн сиз өтө көп убакыт, өтө көп күчтү аларга далилдешке кетиресиз. Ал эми бутта туруп калган компанияда иштесеңиз, сизге далилдер көп болот. Ал компаниянын продукциясын колдонгондор көп болот. Демек жакшы экен деген. Жана ушул компаниянын продукциясы жакшы деп далилдеп отурбайсыз. Аны адамдар так эле билет. Болгону ким жакшы тейлейт, ким жакшы сунуш кылат, ошого гана көңүл бурат адамдарчы. Бул компанияда ийгиликке жеткендер жок эмес, көп мисалдарды толтура келтире аласыз. Өзүңүз дагы ишене аласыз. Себеби бул компанияда ийгиликке жеткендер көп эле экен деп оңоюраак баштайсыз, тезирээк. Ошол далилдөөгө, раскруткага убактыңызды кетирип отурбайсыз. Кайра тезирээк ийгиликке жеткен сизде шанс болот. Плюс компания көптөгөн шарттарды түзүп койгон болот. Компания көптөгөн акцияларды жасаган болот. Ал эми жаңы компанияда алардын жок болот эч кайсынысы. Көпчүлүк учурда өтө чоң крутой лидерлерге гана акция болот. Майда лидерлерге жаңы баштагандарга акция боло бербейт көп. Жаңы компанияда. Себеби ал компаниянын акчасы жок болот. Ошол себептен мен башында болуп калсам утам деген бул жалган сөз. Бул өтө крутой лидерлер үчүн гана тиешелүү сөз. Бирок сизди тартыш үчүн ошол сөздү айтышат. Ал эми сиз жаңы болсоңуз, сизге андан көрө бутуна туруп калган компанияда иштеген пайдалуураак. Эмнеге дегенде сиз убактыңызды, күчүңүздү товарды границага барып келүүгө кетирбейсиз. Сизге доставка кылып берет. Акчасы жок, ар кимге далилдеген убактыңызды кетирбейсиз. Адамдардын ишенбестигине көп убакытты кетирбейсиз. Адамдар жок дегенде продукцияга ишенип калган болот, эгерде бутуна туруп калган компания болсо. Ошол себептен мен акыркы болуп калыпмын деген коркууну алыс болуң сандан. Акыркы болбойсуз эч качан. Сиздин акыркы кардарыңыз дагы деле төрөлө элек. Эми төрөлүп атат, дагы деле төрөлө элек. 5 жыл айын төлөгөн адамдар айталы кийинки 10 жылда 15ке чыгат. Кечиресиз, 10го чыгат, 10го чыкканда ал же 5ке чыкканда ал тишин жуйт, башын жуйт. Ага дагы анын апасы менен салып бериш керек. Фабриктен же биздин компаниядан алат, же башка компаниядан алат, же болбосо дүкөндөн алат. Болгону ошону таанышыңызды сиз кардар кылып аласыз, же башка бирөө кардар кылып алат. Дүкөн айырмасы жок, Ошол себептен сиздин акыркы кардарыңыз төрөлө элек. Эч ким төрөлбөй калганда балким токтоп калаттыр адамдар. Бирок дагы бир нерсе, биз иштешип аткан компаниянын продукциялары өтүмдүү продукция, жапырылып масса элдин баары ала турган продукция да бул. Ошол себептен биздин кардар эч качан бүтпөйт. Эмне дегенде элдин баары тишин жуйт, элдин баары башын жуйт, элдин баары идиш жуйт, элдин баары кир жуйт. Элдин баары биздин баалардагы продукцияларды алып атышат. Биздин баалардан арзаныраак же кымбатыраак алып атышат. Бирок орточо айтканда биздин баалар алар алып аткан продукциялардын баасы менен бирдей эле. Ошол себептен
аны деле алып атам, муну деле алып көрө берейин, баасы бирдей эле экен деп оңой алышат. Ошол себептен биздин кардар өзгөчө эч качан бүтпөйт. Албетте сиз өтө кымбат продукцияны сатсаңыз жана ал компанияда бир-эки эле продукция болсо бүтүп калышы мүмкүн кардарыңыз. Өзгөчө сиздин товарыңыздын кардары аз эле болсо, аз эле деген мисалы үчүн айталы, кымбат автоунаанын кардары аз да, өтө кымбат. Арзан автоунаанын кардары көп. Биздин арзан автоунаа менен иштеп атабыз да Фабрик компаниясында. Ошол себептен биздин кардар эч качан бүтпөйт. Вертолеттун кардары аз. Ал эми тиш жуугуч пастанын кардары көп. Анын кардары эч качан бүтпөйт. Ошол себептен өзгөчө сиз биздин компанияда иштеп атсаңыз, анын кардары эч качан бүтпөйт. Ошол эле учурда сиздин кардарларыңыз бул ишкерлер болсо, анда кардарыңыз бүтүшү мүмкүн. Себеби ишкерлердин саны өтө көп эмес да. Жөнөкөй элдин саны көп, ишкердин саны аз. А биздин товарлар, биздин бизнес бул жөнөкөй адамдар үчүн, ишкерлер үчүн эмес. Кээ бир компаниялар бар 100 миң киргизип башташ керек. Ал ишкерлер үчүн, ишкерлер 100 миң киргизген даяр. Жөнөкөй адам 100 миң киргизген даяр эмес, ал опыты жок, ал коркот, ал тобокелден качат. Ошол себептен биздин компанияда өзгөчө сиздин кардарыңыз эч качан бүтпөйт. Ошол себептен сиз коркок мээге ишенбеңиз. Коркок мээ боюнча дагы бир-эки сөз айтып кетсек, бир мисал келтирип кетсек. Сиздин коркок мээңиз жана менин коркок мээм дайым эмнеге ишенсе ошого далил издейт да. Эгерде сиз алдын ала эле башында эле мен колуман келбейт, ошо бул жерде элдин баары жазылып алыптыр десеңиз, анда ошого далил тастыктоо издейсиз жана табасыз ага. Кантип табасыз? Азыр мисал келтирип кетели, кичинекей көнүгүү жасайлы. Мына сиз азыр ошол отурган бөлмөңүздө кара түстөгү буюмдарды санап чыгыңыз. Мисалы үчүн столдун буту кара дейли, замогуңуз кара дейли, топчуңуз кара дейли, чачыңыз кара дейли, кашыңыз кара дейли, ошентип кара буюмдарды издеңиз. Телефонуңуз кара дейли, наушнигиңиз кара дейли, ошолордун баарын санап чыгыңыз. Паузаны басыңыз да, азыр санап чыгыңыз. Санап бүттүңүзбү? Эң жакшы. Санап бүткөн болсоңуз, ошону өзүңүзгө же мага айтыңыз. Канча болду? 10 болду, 15 болду же 20 болду? Жаттап калдыңыз, 15 деп же 13 деп жаттап калдыңыз. Эми көзүңүздү жумуңуз. Көзүңүздү жумганча мен тапшырмамды угуңуз. Көзүңүздү жума алып, эми сиз санаңыз. Ошол бөлмөдө канча буюм ак түстө эле эстеп көрүңүз. Көзүңүздү ачпай туруп эстеңиз. Паузаны басып, бир 5 секунд, 10 секунд эстеп көрүңүз. Эстеп көрдүңүзбү? Эң жакшы. Муну эми эстеп көрсөңүз, эми көзүңүздү ачыңыз дагы, эми санап чыгыңыз. Паузаны басып санап чыгыңыз. Канча буюм ак түстө экен? Паузаны басыңыз, санаңыз. Эң жакшы санап бүттүңүзбү? Эми салыштырып көрүңүз. Сиз көзүңүздү ачпай туруп санаганда, айталы 4-5 болчу чыгараңыз эле. Ачындап санасаңыз жок дегенде бир 6, 7, 8, 9, 10, 15 буюм бар экен ак түстө, туурабы? Эмнеге мындай болот? Биздин мээңиз биз эмнени издесек ошону көрөт экен да. Биз издебеген нерсени көрбөйт экен. Мээ ушундай түзүлүптүр да. Бизге керектүү нерсени гана издейт экен. Башка нерсени көрөйүн десе, ал мээ чарчап калат да. Ошон үчүн өзүн эконом кылыш үчүн, өзүнүн энергиясын сактап калыш үчүн ал башка керексиз нерселерди байкабайт. Керексиз нерселерге маани да бербейт. Эми сиз эгерде бул компанияга элдин баары катталып алыптыр, тарамактык маркетингке элдин баары катталып алыптыр, мен акыркы болуп калыптыр, мен эч кимди жаза албайт экенмин, мен кардар таба албайт экенмин десеңиз, анда сизге мээ, коркок мээ ошого далилдерди издеп таба баштайт. Мына, ооба туура айтып атасың дейт. Эгерде сиз тескерисинче бул бизнеске катталгандар бар, бирок катталбагандар толтура. Катталгандар бар, алар ичинде катталып иштебей калгандар толтура. Айталы иштей албай калгандар толтура. Же иштейм деп ошол бойдон калып кетип өчүп кеткендер толтура. Иштеп көрүп кетип калгандар толтура. Себеби адам баласы ар кандай, турмуш шартка байланыштуу кетет, ооруга байланыштуу кетет, бизнестен өзүнө ишенбей, тажрыйбасы аз болуп кетет. Башка иштерде деле ошондой эле, туурабы? Бардыгы эле өмүр бою бир ишке кирип алып ошол жерде иштеп аткан жок да. Бул бизнесте эле ошондой эле. Катталып алган менен өмүр бою иштеп калбайт көпчүлүк адамдар. Кээ бир адамдар кетип калат. Кандайдыр бир шарттарга байланыштуу. Кимдирге өзүнө ишенбейт. Тажрыйбасы аз болот. Бул бизнесте деле ошондойлор болот. Мен ошондойлорду табам, ошондойлорду толтура десеңиз, сиз ошого далил издеп алып ошондойлорду көрө баштайсыз. Жана сиз ийгиликти жаратасыз. Сизге дагы бир далил, Alflame компаниясын тааныйсыз. Иштегенде 50 жылдан ашык болуп калды. Швецияда ачылган. Анын коңшусу Финляндия деген мамлекет бар. Европа мамлекеттеринде иштеген 50 жылга жакын болуп калды. Бирок жакынкы 10 жылда Финляндияда чек номер 1 аял чыкты. Чек номер 1 дегенибиз Финляндияда эң көп акча тапкан аял 10 жылда бир адам чыкты. 10 жыл болду катталганына. 50 жылдан бери иштейт. Бирок эң көп акча тапкан аял мына жакынкы 10 жылда пайда болду. Демек ал акыркы болду, бирок барбыр ийгиликке жетти. Бизде Фабрик компаниясында иштегенде 20 жыл болуп калды. 5-6 жыл мурун, Фабрик 14-15 жыл болгондо, Мариям Умарова деген кыз жазылган. Интернетте иштеп жүрүп, азыркы учурда 10 жылдап, 15 жылдап иштеп жүрүп, жасай албаган натыйжаны ал 5-6 жылда жасап койду. Бирок акыркылардан болуп келди. Бирок чоң ийгиликтер жаратып атат. Андайлар толтура. Биз деле келгенде ошондой болгонбуз. Кыргызстанда биз келгенде, бизге чейин Ош шаарында, мисалы биздин шаарда 5 жыл мурун катталып, 5 жылдан бери иштеп, директор болгондор бар эле. Алар Рубиновый директоруна чыкпады. Биз Рубиновый директорге 2,5 жылда чыктык. Ошондой эле Рубиновый директор бул эле. Демек биринчи келген эмес,
мыктылар утат экен. Сиз мыкты болууга умтулуңуз, биринчи келүү эмес. Ошол себептен элдин баары катталып атат дегенде өзүңүздүн коркок мээңизге айтыңыз. Коркок мээ, эмне деп атасың? Сен чек номер один боло аласың керек болсо сен мыкты боло аласың. Бирок мыкты болуш сенин өзүңдүн колуңда. Өзүңдөн үстүңдөн иштесең, өзүңдөн өнүп турсаң, тынбай иштеп турсаң, адамдарга сунушту айта берсең, сен сөзсүз түрдө мыкты болосуң. Сен сөзсүз түрдө кардарыңды табасың. Жана да бир далил, жана башында айтып кеттик, сиздин акыркы кардарыңыз төрөлө элек дедик, Мына кимдир бирөө жакынкы арада 15-ке чыгат, моюна баштайт, көзүн карай баштайт. Мурун сизден болгону тиш паста, шампунь алчу эле башка бирөөдөн, эми сизден бардыгын ала турган болуп, кардар болуп катталды. Кимдир бирөө 18-ге чыгып, кошумча иштейин деп, акча табайын деп аракет кылат. Кимдир бирөө окууну бүтүп 22-ге чыгып, жумуш караштыра баштайт. Кимдир бирөө бир жерде иштеп жүрөт, азыркы учурда фабилик эч кайсы компанияны караштырбай атат, бирок декретке чыкты, эми сиздин сунушуңузду көрө баштады. Андайлар да толтура. Ошол себептен эч убакта биринчилер утпайт. Көп адамга сунуш жасаган, көп адам менен иштеген аракет кылган, көп адамга сунуш жасап жокко сынбаган адамдар гана утат. Себеби деген адамдардын шарты тынбай өзгөрүп атат. Кимдир бирөө айталы бул жерде чет өлкөдө иштеп жүргөн MBA компаниясында, Oriflame компаниясында иштеп жүрдү. Бул жака келди, карады, эмнегедир Oriflame'де иштегиси келбеди. Башка варианттарды көргүсү келди. Сиз сунуш кылып алдыңыз, макул сиздикин да көрүп калалы деп, сиздин сунушуңузду тандады. Бирок сиз сунуш жасаганыңызда гана сизди тандайт. Элдин баары жазып алды деп отура берсеңиз, анда сиз сунуш жасабайсыз. Коркок мээге ишенейин отура берсеңиз. Ошол себептен сиз коркок мээге ишенбеңиз. Сиз жеңүүчү мээге ишениңиз. Сизде эки мээ бар. Коркок мээ бар, жеңүүчү мээ. Жеңүүчү мээ бул жүрөктө, сиздин кыялдарыңыз, сиздин тилектериңиз, сиздин арзу тилектериңиз, сиз жеткин келет деген нерсе. Бул сиздин жеңүүчү мээңиз. Коркок мээ жалкоолонуп дивандан турбай, мүмкүн болсо күнүмдүк жасаган, мурун эле жасап жүргөн белгилүү ишин жасагысы келет. Белгилүү айлык 5000, 10000 айлыкта жүрө бергиси келет. Эч нерсеге ишенбей, көп нерседен коркуп. Коркок мээге ишенсеңиз, кийин аттың кылышыңыз мүмкүн. Жашооңуз жөндөн-жөн кетип калышы мүмкүн, жашооңуз даамсыз болуп калышы мүмкүн. Тузсуз болуп калышы мүмкүн. Ал эми жеңүүчү мээни уккан аракет кылсаңыз, анын үнү көптөн бери сиз коркок мээни уга берип, үнү чыкпай калганда болушу мүмкүн. Аны угушка аракет кылыңыз. Ошо жеңүүчү мээни угуп, ошо менен достошкон аракет кылыңыз. Ошол мээңизди күчөтүңүз. Ошол мээни күчөтүп алгандан кийин ал мээ жеңе баштайт дагы. Коркок мээни басынтып, главный болуп алат. Сиздин үйүңүздө, үй бүлөңүздө, сиздин мээңизде башкарган адам ошол жеңүүчү мээ болот. Анан ошондо сиз чоң ийгиликтерди жарата баштайсыз. Биринчи болосузбу, акыркы болосузбу, айырмасы жок, сиз мыкты болосуз. Арадан жылдар өтөт, мен ойлойм, менен да мыкты натыйжалар жасайсыз. Эгерде мен өзүмдүн ордумда өспөй туруп калсам. Мага ошондо толтура болот. Сиз менден да мыкты иштеп аткан болосуз. Ошондой эле болот, мына кадимки бизнестерде деле ошондой эле. Мына бүгүн мен бир окуу борборун ачкан бир жигит менен таанышып калдык. Энергичный, активный экен. Көп жылдан бери башка окуу борборлорунда иштеп жүргөн экен. Азыр өзүнүн бизнесин ачсам деп аракет кылып атат. Ал да эки вариант ойлосо болот эле, туурабы? И так эле азыр окуу борборунда конкуренция көп эле иштеп атат. Мен эми жеңемби, жеңбейм деп кала берсе болот эле. Бирок ал умтулуп атат. Неге? Жеңүүчү мээсин угуп атат ал. Коркок мээни уккандар кала берди. Бул сиздин вариантыңыз. Сизде эки вариант. Демек сиз же коркок мээни угуп туруп, кылбай коесуз, кокуй деп. Бул жерде адамдардын баары катталып алыптыр, мага эч ким калбай калыптыр деп кала бересиз. Арадан 5 жыл, 10 жыл өткөндөн кийин сиздин коңшуңуз сизден 2 жылдан кийин катталып, сиз көрбөгөн натыйжалар жасайт, сиз көрбөгөн акчаларды табат. Чет өлкөгө саякаттарды көрөт. Баласын, энесин, апасын ар жактарга апарып келет. Сиз болсо дагы эле коркок мээге ишенип жүргөн болосуз, аны аттың кыласыз. Анан 2 жылдан кийин келесиз. Балким 2 жылдан кийин келип дагы коркок мээге ишенип дагы отуруп аласыз. Же жеңүүчү мээниге ишенип дагы чоң ийгилик жаратасыз. Же экинчи вариант, азыр сиз коркок мээге ишенбестен жеңүүчү мээни уккан аракет кыласыз. Биздин видеолордо жеңүүчү мээ жөнүндө көп сүйлөйбүз. Жеңүүчү мээнин ойлорун көп айтабыз. Ошону уккан аракет кыласыз. Өзүңүздүн ичиңизге жеңүүчү мээнин пикирин, сөзүн толтурасыз мээңизге. Толтургандан кийин жеңүүчү мээге сиз жакшы далилдерди келтирип берген болосуз. Жеңүүчү мээ коркок мээни утуп чыккан болот. Анан сиз чоң ийгиликтерди жарата баштайсыз. Бирок ал үчүн өзүңүздүн үстүңүздөн иштешиңиз керек болот. Видеолорду көрүшүңүз керек болот. Эгерде сиз эч кайсы фабрик компаниясы, эч кайсы командасына каттала элек болсоңуз, бизге катталып, биз менен иштешиңиз. Пожалуйста, анда мындан да тезирээк сиз жеңүүчү мээ менен көбүрөөк жеңүүчү мээңизди көбүрөөк өстүрөбүз, тезирээк өстүрөбүз, жана тезирээк ийгиликтерди жарата алабыз. Анткени бизде бүт шарт түзүлгөн, бизде бриллиант командасында эң сонун шарттарды түзгөнбүз. Кыргызстан боюнча кыргыз тилинде мына биринчилерден болуп, бир гана мен жасап чыктым азыркы учурда. 100дөгөн, 200дөгөн, 300дөгөн видеолор. Ар бир сурооңузга, ийгиликке жетүү үчүн ар бир сурооңузга жооп даяр кыргыз тилинде. Жана бизнес кылуу үчүн, үйдөн отуруп, телефонду кармап бизнес кылуу үчүн бүт шарттар түзүлгөн. Пожалуйста, ушуну колдонуп бизнес кылыңыз. Дап даяр. Болгону ошол видеодо айтылган нерселерди тапшырмаларды аткарып отуруп, өзүңүздү 50 000, 100 000, 200 000 акчага чыгарыңыз. Бизде бул адамдар уже бар, далилдер да бар уже бизде. Жаңы келгенде бизде далилдер жок эле. 1,5 жыл мурун бизге келсеңиз, менде далилдер жок болчу. Ошол тармакта Кыргызстанда интернеттен телефон кармап, үйүндө баласы менен элге жеткендер почти жок эле.
анда сиз ишенбешиңиз мүмкүн эле, бирок бизде далилдер толтура. Ошол себептен азыр дагы кошулуп калсаңыз боло берет, азыр дагы сизде шанс бар. 5 жылдан кийин келсеңиз деле болот. Болгону сиз убакытты жоготуп койгон болосуз. Бийликте шансыңыз кетпейт эч качан. 10 жылдан келсеңиз деле бизден да чоң ийгиликти жаратсаңыз болот, эгерде сиз чындап жеткиңиз келсе. А бирок сиз убакытты жоготуп койгон болосуз. Ошол себептен убакытты жоготпостон азыртан бизге кошулуп биздин иштесеңиз болот. Кошулган болсоңуз анда албетте мен жеңүүчү мээ менен достошом деп ошол чечимди чыгарыңыз дагы, аракет кылып иштей баштаңыз. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Видео жаккан болсо лайктарды басабыз, каналга катталабыз жана коллегаларыбыз, тааныштарыбыз менен бөлүшүп койсоңуз болот. Кимге бөлүшкүңүз келсе.